Баткен электр тармактар ишканасынын чатырында жалпы кубаттуулугу 150 киловатт болгон күн панелдери орнотулуп, алардын 75 киловатт кубаттуулугу активдүү иштеп жатат. Анын бир бөлүгү түздөн-түз ишкананын ички керектөөлөрүнө жумшалууда. Ал эми калган 40 киловатты борбордук электр тармагына кошулуп, жалпы системага берилүүдө. Бул жаратылышты коргоо менен катар өлкөнүн энергетикалык туруктуулугуна кошкон олуттуу салым дешет энергетиктер. Азыркы жалпы кубаттуулугубуз где-то 40 киловатт алып жатат. Ошол бизге жеткиликтүү. Азыркы күндө ушул бизден сырттан алган электр энергия жок, өзүбүздүн гана ошол күн панелдеринин электр энергиясы менен жалпы ушул Баткен электр тармактарын жабдып турат. Токтогул ГЭСинен өндүрүлгөн электр энергиясын үнөмдөө максатында облуста күн нурунан өндүрүлгөн электр энергиядан сырткары чакан ГЭСтер да ишке кирген. Учурда жалпы 6 мегаватт электр энергиясын өндүргөн кичи ГЭСтер Кадамжай, Баткен жана Лейлек райондорунун аймагында иштеп жатат. Бул Лейлек районунда Белес чакан ГЭСи, Баткен районунда Кыштут чакан ГЭСи жана Кадамжай районунда Исфайрам чакан ГЭСтери ишке кирип, азыр толугу менен бүгүнкү күндө электр энергияны иштеп чыгарып элге берип жатышат. Андан сырткары Кадамжай районунда Кожо Кайыр чакан ГЭСи бүгүнкү күндө толугу менен курулуш иштери бүтүп, ачылыш иштери алында турат. Баткен электр тармактарындагы энергетиктердин айтымында, мындан 10 жыл мурун аймактагы көмөкчү чордондор, аба чубалгылар эскирип, электр энергиясынын жоготуусуна алып келген. Азыр жаңы заманбап жабдуулар келип, акылдуу эсептегичтер орнотулгандан бери алар азайган. Бул да энергиянын үнөмдөлүшүнө зор салым кошууда. Андан сырткары дагы быйылкы бизде иш планыбызда акылдуу эсептегичтер 44 000 штук акылдуу эсептегичтер кирген. Анын бүгүнкү күндө 37 000 толук алмашылып ишке киргизилди. Калган 7 000 акылдуу счетчиктерди биз сентябрь айында толугу менен бүтүрүүгө пландаштырып жатабыз. Мындан тышкары, кайра жаралуу энергия булактарын колдонуу демилгесин Сүлүктүү райондук электр тармактары да колдоого алган. Өзүнүн административдик имаратынын чатырына жалпы кубаттуулугу 50 киловатт болгон заманбап күн панелдерин орнотту. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.